кыздарга өзгөчө көңүл буруу. Ошонун артыкчылыгы исламда 3 кызы бар адамдардын абалы 2 кызы бар адамдардын 1 кызы болсо деле ошону чырайлуу жакшы тарбиялап чыгарган болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен бейиште бул ортоңку кол менен сөмөйдөй жакындыкта болушу. Себеби кыздар булар келечектеги энелер, ушулар эң биринчи мектеп, эне менен наристелер көп болот. Ошон үчүн буларга тарбия берүүдө жакшы көңүл буруш керек. Артыкчылыгы чоң. Жанагы адашкан түшүнүк бала гана менин урпагым, ал эми кыздар болсо, ал башка бирөөнүн урпагын көбөйтөт. Мисалы, имам Бухари, имам Муслим канча деген алымдар бар. Ошол алымдардын түз жолуна түшүшүнө, ошондой аалым болушуна энелери себепкер болгон. Эненин үстүндө ким турду? Ал ата энеси бар. Мындай чыкканда тайне тайтасы. Анан баягы баладан келген небере болсо жакын тутуп, кыздан келген небере болсо аны өгөйрөөк туткан, бул бүт жахилия. Исламдан кабары жок адамдардын түшүнүгү. Эгер кызыңызга туура жакшы таалим тарбия берсеңиз, ал эртең ал кыздан чыккан кимге тийбесин жакшы адамга тийип, небере аалым боло турган болсо, жакшы жолдо жүргөн болсо, соо бара берет чоң ата, чоң апа, тайне тайталарга.